Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Kudri attуу kitebiten sabagыбызды улантуудабыз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берип, башкаларга дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلَعْ أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يُرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَجْرَ كَانَ قَدْ طَلَعَ أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. Adattagындай биринчи сөзмө-сөз которуп алып туруп, андан кийин бул сүйлөмдөрдү чечмелөөгө киришели. Эгерде kimde kim taң ата элек деп ойлоп сухур жесе, же болбосом күн батты деп ойлоп оозун ачып алса, андан кийин таң аткандыгы билинсе, же экинчи маселеде күндүн бата электеги билине турган болсо, ал күндүн казасын тутат, бирок кафарат милдет болбойт дейт. Бул сүйлөмдө эки маселе баяндалган. Ар биринин өзүнүн чечмелей турган нерсеси бар. Birinci süйлөмдө, эгерде кандайдыр bir адам сухур жеди, бирок оюнун көпчүлүк бөлүгүндө таң ата элек деп ойлоп, эмне кылды? Сухур жеди. Кийин таң аткандыгы билине турган болсо, ал күндүн казасын тутуп берет дейт. Ал эми эгерде ошол жерде бөлүп караш керек да. Бул жерде биринчи ван дейт, анан шак дейт. Ван дегени бул ойдун көпчүлүк бөлүгү менен чечим чыгарууду айтат. Шек дегени бул экиленүү. Эч жагына басым жасалбай, орустар айтканда 50 на 50, 50-50-ге болуп токтоп калуу. Таң атты же таң атпады деп ата элек дегендей түшүнүк менен ушундай экиленип калууду айтат. Ошон үчүн бул маселени бөлүп айта турган болсок, эми эң эле биринчи, эгерде bir адам оюнун көпчүлүк бөлүгүндө таң ата элек, түн деп ойлосо да сухурду жесе, карайбыз. Эгерде түнүн чындап эле түн экендиги билинсе, же эчтекеси билинбесе, таң аткандыгы же түн экендиги билинбесе, эмне кылбайт экен? Мойнуга эч нерсе милдет болбойт. Каза да милдет болбойт, кафарат да милдет болбойт. Ал эми эгерде таң аткандыгы билине турган болсо, бул түн деп ойлоду, оюнун көпчүлүк бөлүгүндө түн деп ойлоду, бирок чынында келгенде таң атып кеткен экен. Анда каза гана милдет болот. Мына ушул сыяктуу эле эгер шектене турган болсо, таңдын аткан атпагандыгы, таң аттыбы атпадыбы деп оюнун көпчүлүгү бир жака токтолбой шектене турган болсо дагы маселе мына ушинтип чечилет. Эгерде bir адам таң ата элек деп эмне кылды? Оюнун көпчүлүк бөлүгүндө тескерисинче таң атты деп ойлоду, бирок ошого карабастан сухур жеди. Эми кийин карайбыз. Эгерде таңдын аткандыгы анык болсо, бунун оюнда эмне эле? Таң атты деп ойлоду, бирок ошого карабастан сухур жеп атат. Эгерде кийин таңдын аткандыгы анык боло турган болсо, бул кишиге эмне болот? Каза милдет болот. Каза милдет болот. Ал эми эгерде билинбесечи, таң аткандыгы билинбесе, ага эчтеке милдет болбойт дейт. Бул зохири риваят. Ал эми эгерде түннүн бар болгондугу билине турган болсо, бул сүрөттө дагы мойнуга эчтеке эмне болбойт? Милдет болбойт дейт. Ал эми экинчи мисалда, жанагы күн батты деп ойлоп оозу ачып алган мисалда, эгерде оюнун көпчүлүк бөлүгүндө бул эмне кылды? Күн батты деп ойлоп оозун ачып алса, каза гана милдет болот дедик. Эгерде күн бата элек экендиги билинсе дагы, ошондо дагы каза гана милдет болот. Ал эми эгерде күн баткандыгы билинсе, же эчтекеси билинбесе, күн баттыбы батпадыбы деп анык болбой турган болсо, анда мойнуга эч нерсе не болбойт экен? Милдет болбойт. Бирок эгерде бул мисалда, жанагы күн баттыбы батпадыбы деген мисалда шектене турган болсочу, күн баттыбы батпадыбы деп, оюнун көпчүлүк бөлүгү бир жарапка токтобой, ошого карабастан бирок бул киши оозун ачып ала турган болсо, эми карайбыз. Эгерде күндүн баткандыгы билинбесе, анда каза милдет болот.
Al эми эгерде күндүн батпагандыгы билине турган болсо, бул кишиге каза дагын, кафарат дагы милдет болот. Эгерде күндүн баткандыгы билинсе, эчтеке мойнуга эмне болбойт? Милдет болбойт. Ал эми эгерде тескерисинче күн бата элек деп ойлоп, оозуну ачса, оозуну ачып ала турган болсо, кийин чындап эле бата элек экендиги билинсе, же эчтекеси билинбей турган болсо, бул сүрөттө дагы каза менен кафарат милдет болот. Ал эми эгерде билине турган болсо, күндүн баткандыгы билине турган болсо, анда эчтеке мойнуга эмне болбойт? Милдет болбойт. Мына ушинтип бөлүп туруп бул маселени эмне кылыш керек экен? Караш керек. وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْتِرْ. Demek kimde kim? Fitr degenden maksat Şavval ayını körө turgan bolso, özü жалгыз al oozunu açbayt deyt. Ehtiyatlık üçün bul kişine oozunu açbaş gerek. Şavval ayını Ramazan ayı büttü. Hilal veya Şavval ayını özü жалгыз kelip körö turgan bolso, başka hiç kim körbösö, bul kişi ehtiyatlık üçün oozunu açbaş gerek. Bирок ошого карабастан, эгерде оозunu ача турган болсо, bul kişiге каза гана милдет болот, кафарат милдет болбойт дейт. وإذا كانت بالسماء إلة لم يقبل الإمام في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. Egerde asmanda illat bolsa degenden maksat күн бүркөө болсо, аябай туман же чаң дейли болгон болсо, ай көрүнбөй турган деңгээлде, ошондо имам Шаввал айы үчүн, Шаввал айыны көрүү үчүн эки кишинин же бир киши эки аялдын күбөлүгүн гана кабыл кылат. Күн бүркөө кезде эки киши же бир киши эки аял күбөлүк берсе гана анын сөзү кабыл кылынып туруп, ошол күнү мына бул Шаввал айы кириптир, мына айыт күн болуптур деп чечим чыгарат имам. Бирок ошол күбөлөр эмне болуш керек? Азат болуш керек. Мындайча айтканда эркин адамдар, кул болбош керек. Экинчиси, ошол күбөлөр адилеттүү болуш керек. Үчүнчүсү, күбөлөр бирөөдү жала жапкандыктан мурун камчы урулбаган адамдар болуш керек. Мына ушундай сыпаттагы адам, эки киши же бир киши эки аял келип күбөлүк бере турган болсо гана имам алардын сөздөрүн эмне кылат экен? Кабыл кылат. Wa illam takun bis samai illatun lam yaqbal illa shahadata jama'atin yaqaul ilmu bi khabarihim. Ал эми эгерде асманда иллат жок болсо, тактап айтканда күн ачык боло турган болсо, анда bir çoğun cemaаттын kübölügün gana kabul kılat. Al cemaаттын kübölügü menen bayanғы oydun köpçülügü boyunca işenim payda bola turgan dengeldegi bir çoğun cemaattın nesi? Kübölügün gana kabul kılat. Emi bu çoğun cemaattın sanı kançalığı tuuralı albatta alımlarımızın ortasında bir kança pikir kelgen. 50 kişi olsun dep aytkanda başka rivayetler var. En tuurası bu meselede ошол imamның, başçının nemesine, pikirine kaldırılat. Eğer de aytalı 5-6 kişi gelip kabar verse imamның köz karaşı boyunca işeniş payda bola turgan bolsa, sözün kabul kılat da anda ne deyt? Ozda açsanızlar bolot, işeniş payda boldu degen çeçim çıgarat kıskası. Babul etikaf. Etikaf tuuralı bölüm deyt. Kitaptın yazıcısı bu temada etikaftın şartların, etikaftın rükünün, jana etikaftı buzuucu amallar, jana etikafka oturulgan adamlar kanday amallarda atkarış gerek, mına uşul tuuralı kep kılat. En birinciden etikaftın leksikalik manisi emne? Etikaftın leksikalik manisi kayсыл orunda bolbosun. Biz de turup, oşol jerde özünün nafsını kamaudu emne dep koyot eken? Etikaf dep koyot. Misalga mına sizler medresede oturgan balдар, emne kılasыңар? Medresege keldiңер, ошол жерде турасыңар, ошол жерде өзүңөрдүн нафсыңыздарды камайсыздар. Бул да эле лексикалык этикаф болуп эсептеле берет. Ал эми шариаттагы этикаф эмне десе, ал төмөндө келет. Ошол төмөндө айтабыз, азыр өзүнүн темасында айтабыз. Al etikafu mustahabbun. Etikaftın hükmü mustahab deydi. Kudri rahmetullahi aleyhi etikaftın mustahab dep жатат. Bирок бул жерде etikaftın hükmü bir kança fikirler aytılgan etikaftın hükmü tuuralı. En tuurası etikaf 3 bölükө bölünөt. Birincisi vacip etikaf, ikincisi sünnet muakkada etikaf, üçüncüsü mustahab etikaf. Vacip etikaf de bul nazır etikafta aytat. Eğer de kandaydır bir adam
nazır kıla turgan bolsa, men Allah üçün bir kança gün misalga emne kılam, etikafga oturamın dep, bol kişinin moynuga etikafga oturu emne bolat, vacip bolat. Ekinchisi sunnat muakkada etikaf. Sunnat muakkada degeni bol bekemdelgen sünnet, vacipke jakın sünnetlerden bol Ramazan ayının akırkı 10 kündügündögü etikaf. Üçüncüsü mustahab etikaf degeni andan sırtkarı etikaftarda aytат. Misalga mana bizde cemaatlar kelip meçitlerde davatga kelgen aga inilerimiz emne kılışat? Etikaf niyeti men meçitte tünöşöt. Ular mustahab etikaftары bolat. Эми ушул этикаф суннат муаккада Рамазан айындагы акыркы 10 күндөгүндөгү этикаф бул суннат кифаябы же суннат айынбы? Башкача айтканда, кээ бир адамдар аткарса калганын мойнунан түшөбү же болбосо ар бир адамга сүннөтпү? Бул жерде алымдарыбыз эмне дейт? Бул суннат кифая болуп эсептелет. Мисалы ошол жамаатыбыздын бир бөлүгү аткара турган болсо, калганыбыздын мойнунан мунун сүннөттүгү эмне болот? Түшөт дейт. Жана жаназа намазы сыяктуу да. Жаназа намазында дагы фарзи кифая да бир бөлүк адамдар барып жаназа намазын окуса, калганыбыздын мойнундан эмне болот? Түшөт. Эгерде бардыгыбыз этикафка отурбай турган болсок, анда бардыгыбыз эмне болобуз? Сүннөттү таштаган болуп эсептелебиз. Эми кайра эле талаш бар. Bir şaардын элине суннат кифая болобу же болбосо ар бир мечиттин жамаатына суннат кифаябы деп. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча bir шаар же bir айылдын элине суннат кифая дейт. Ушул bir айылдын элинен bir канча киши барып туруп этикафка отура турган болсо, калганынын мойнунан түшөт деген көз карашты айтса, башка алымдарыбыз айтат, ар бир мечиттин жамааты үчүн суннат кифая болот. Ошол мечиттин жамаатынан келип bir канча киши эгер этикафка отурган болсо, калганынын мойнунан эме болот дейт, түшөт деген пикирди айтышат. وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. Etikaf bul söylemde kitaptın yazıcısı. Etikaftın terminologiyalыk manisini aytkan. Şariattagı manisi. Şariattagı manisi emnekin? Orozo menen, orozo tutkan abalda etikafka oturu niyeti menen meçitte turuunu emne dep koyat eken? Etikaf dep koyat. Labıs degeni meçitte turu deyit. Oşul etikaftın rükünü, başkaça aytkanda içki farzı turu. Barıp bir жерде özüңүздүн nafsыңызды камоо, бул içki farzı болуп эсептелет. Экинчиси карасаңыз фил масжид деди. Мечитте болсун деп жатат. Кандай мечит болуш керек? Кандай мечитте этикафка отуруш керек? Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча имамы менен азанчысы болсо болду дейт. Ал жерде 5 вак намаз жамаат менен окулабы же 5 вак намаз жамаат менен окулбайбы, айырмасы жок. Мисалга айыл жерлерге барсаңыз, мечитте имамы бар, азанчысы бар, болду келди, ошо бир киши окуйт да басып кете берет. Кээ бир жерлерде чындап эле адамдар 5 вак намазды ошол мечитте жамаат менен окушат. Биринчи пикир ушул. Ал эми экинчи пикир. Бул да эле Абу Ханифадан риваят болгон пикир. Ошол кайсыл мечитте этикафка отурууга болот дейт? 5 вак намаз ошол жерде тургузулсун дейт. Эгерде 5 вак намазда этикафка отурбай, мындай жамаат менен намаз окулбай турган болсо, ал жерде этикафка отурулбайт дейт. Кээ бир алымдар мына ушул пикирде эмне деген? Туура дешкен дейт. Андан кийинки маселе бул жерде. Этикафка отуруу, бул мечитте отуруу рүкүн боло турган болсо, жанагы мечитте отуруу жана этикафты ниет кылуу, булар ошол этикафтын шарттары. Rükün oturu, özünüzü kamao. Birok şartları, sırtkı farzları emneken meçit boluş gerek, anan niyet boluş gerek. Bu da erkeklerge şunda erecesi. Birok oşol niyetler kimler üçün? Musulman bolsun, akıldı olsun, çoğun darat aluu millet bolgon bolu olsun, hayz men nifastan emne olsun, taza olsun. Şunday kişi etikafka oturuş gerek. Ve yahrumu alal mu'takifi al-vat'u. Этикафка отурган адамга жынстык катнашка баруу арам болот дейт. Этикафка отурган адам жынстыкка катнашка баруусу эмне экен? Харам болот. Ал төмөндө келет, ошол этикафка отурган адам ошол жынстык катнашка барса, этикафы бузулат. Белсүү чыгабы, чыкпайбы, айырмасы жок. Эгер канча ошол жынстык катнашты мечиттен сырткары түнбү, күнбү, атайынбы унуткан абалда аткарса дагы айырмасы жок, этикафы эмне болот? Бузулат дейт. Валламсу вал кублату. Ошондой эле этикафка отурган адамга өзүнүн өмүр жолдошуну кармаш, ошону өбүш дагы эмне болот? Макрух болот. Себеби бул ошол жынстык катнашка алып барууга себеп болуучу нелерден болуп эсептелет? Амалдардан болуп эсептелет.
Ve in anzala bi qublatin aw lamsin fasada itikafuhu ve aleyhil qada'u. Eğer de ömür joldoşunu öpkön sebebiden, je ömür joldoşun karmagan sebebiden belsu çıga turgan bolsa, anda etikafı buzulat da kaza dagın moynuga emne bolot? Mildet bolup kalat. Etikafka oturgan adam ömür joldoşunu öptü, je karmadı, oşol sebepten belsu düşse emne bolot eken? Etikafı bozulup al kişinin moynuga anın kazasını tutuberi millet bolot. Birok eğer etikafka oturgan adam eğer de jön ele oylоо arkылуу je karoo arkылуу emne bolsa, başka bir özün ayalını misal karaş arkылуу emne boldu, bel suvu düşüp kala turgan bolsa, anda etikafı emne bolboyt? Buzulbayt. Hiç buzulbayt. وَلَا يَخْرُجُ مُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ اَوْ لِلْجُمْعَةِ. Etikafka oturgan adam insandık muhtaçlıklar üçün, je cuma namazı üçün gana çıgat deydi. Bu söylemde kitaptın yazıcısı etikafka çıga turgan adamın iki sebep menen meçitten çıgууга ruhsat ekendigin bayandagan. Biri negizgi adam katarında adamdık muhtaçlık üçün, ikincisi şariattagı muhtaçlık üçün. Adamdık muhtaçlık dep bol bir adam kichine darat sındırayın dedi, je çoң darat sındırayın dedi, je meçitte uktap ketkende түшүркөп junup bolup kaldı, anan juğuna turgan oyun sırtta bolu turgan bolsa, mına ушундай muhtaçlıkları üçün çıgуу emne bolat eken? Ruhsat berilet. Birok daroo oşol zaman Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca oşol çıktı, daratın sındırdı, kayra darat aldı, daroo kayra meçitke kiriş gerek. Eğer de oşol jede kajetten sırtkarı, muhtaçlıktın möhnötünden sırtkarı aşıkça köyrek möhnötke turup kala turgan bolsa, Abu Hanifa rahmatullahi aleyhinin köz karaşı boyunca etikafı buzulat. Şonduktan etikafka çıkkan adamlar emne kılış gerek? Daroo daratın sındırıp darat alıp ele kayra kiriş gerek. Avlil cumati, je cuma namazı üçün çıgat. Bu şariattagı üzür. Şariattagı buga berilgen şu meçitten çıgуу üçün bolgon ruhsat. Bu kişi şunday emne kılış gerek? Расчет alıp çıkış gerek. Men barıp bayangı ihtilaf var değil mi? 6 reket sünnöttü. 6 reket degende 2 reket tahiyatul masjid, 4 reket cuma namazının sünnötüne ne kılam? Aldığısına jetşem. Oşondoy möhnöttü расчет alıp turup anan meçitten çıkıp tigi çoң cuma namazı okula turgan meçitke barışı gerek bolup kalat. Anan cuma namazda okugandan keyin, cuma namazda okup bütkөндөн keyin oşol meçitte kalsa da ele bolo beret. Keçkelerim oşol meçitte tursa bolo beret özü negizi. Birok kayra oşol etikafты kaysyl jerde başlagan bolsa oşol meçitke kaytıp kelүүsü ne bolot? Жакшы bolot. Eger de janагы cuma namazı okулган meçitte kalıp kete turgan bolsa, köpkө turup kalsa, anda makruh tanzihi bolot. Alımlarыбыз şunday aytat. Sebebi ibadatты kaysyl jerde başlagan oşol jerde бүтүрүү bul жакшы амалдардан deydi. وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اِعْتِكَافُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَالَ لَا يَفْسُدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِسْفِ يَوْمٍ. Andıktan eğer de meçitten bir sekund üzürsüz çıga turgan bolsa, Abu Hanifa rahmatullahi aleyhinin köz karaşı boyunca etikafı buzulat. Etikaf Abu Hanifa'nın köz karşısında bir kiçineke darat sındırуу üçün emes, çoң darat sındırуу üçün emes, cuma namazı üçün emes, jön ele meçitten çıga turgan bolsa, anda bir sekundka çıksa etikafı emne bolot? Buzulat deydi. Eğer kançalık unutkan abalda çıksa dagı. Al emi iki imamның köz karaşı boyunca kündüzdün köpçülük bölügünü oşol meçitten sırtkarı turup alıp alsa, etikafı emne bolboyt? Buzulbayt. Wala ba'sa bi an yabi'a ve yabta'a fil mescidi min gayri en yuhdira sil'ata. Meçitte etikafka oturgan adam meçitte bir nerseni satıp alıusu, janagı satıla turgan buyumdu alıp kelbey soda satık kelişimlerini tüzүүsünün nesi jok? Ziyanı jok. Sebebi adam balası kede özünün üçün, kede jakındары üçün emne bolot? Bir soda satıkты жүрgüzүүгө muhtaç bolup kalat. Mına oşondoy кезде janagı soda satıla turgan buyumdu meçitke alıp kelbeyle mындай келишимдерди түзсө эмнекен боло берет. Мисалга биздин орда оңой да. Эгерде bir adam soda satык кыла турган болсо, үйүнө мисалга bir продукта керек болсо, телефон менен чалып эле эмне кылып коет? Сатып алса да эле жарай берет. Бул нерсенин эмнеси жок? Зыяны жок. Болгону эмне кылбаш керек? Ошол соода буюмун мечитке алып келип алып бизнес кылбаш керек. Эгер мечитке алып келип алып бизнес кыла турган болсо, анда макрух тахрими болот алымдарыбыздын көз карашы боюнча. Ошондой эле ошол этикафка отурган адамга жеш, ичиш, укташтын дагы эмнеси жок? Зыяны жок.
Этикафка отурган адам мечитте жейт, мечитте ичет, мечитте уктай берет. Бирок этикафка отурган адамдар болсочу, жөн эле барган адамдар үчүн, этикаф ниети менен кирбеген адамдар үчүн укташ, мечитте жеш бул макрух болуп калат. Ошондуктан мечитке кирген кезде эс алуу максатында бир адам келе турган болсо, же болсо мына биздин даватка чыгып жүргөн ага инилерибиз ошол мечитке кирген кезде этикафка отуруу ниети менен киришип, анан эмне кылат? Бир аз зикир кылып, Кудай Таала буйруганча зикир кылып, намаз окуп, андан кийин ошол каалаган иштерин аткарса эмне экен болот. Шариаттын эрежеси ушундай. Этика мына даватка барган балдар эмне кылыштары керек? Нафыл этикафты ниет кылыштары керек. Ошондо анан аларга эмне болот? Шарият рухсат берет, ал жерге жеп, ичип, анан уктоого рухсат берет. Вала ятакалламу илля би хайрин. Этикафка отурган адам жакшы сөз гана сүйлөйт дейт. Ошол хайр деген сөздү биздин аалымдарыбыз эки түрдө чечмелеген. Кээ-бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча жакшы сөз гана дегенде кандай жакшы сөзсө күнөө болбой турган сөздөрдү сүйлөө дейт. Күнөө эмес сөздү сүйлөө рухсат дейт. Эгер мындай деп айта турган болсок, анда бул жанагы адам баласы, адам катарында бири-бири менен маектебешебиз го, жакшы сөздөр, күнөөсү да жок, сообу да жок сөздөрдү. Ошундай сөздөрдү сүйлөөгө не дейт? Рухсат деген түшүнүк чыгат. Бирок кээ-бир аалымдарыбыз айтат, хайр дегенден максат сооп бериле турган сөздөр дейт. Сооп бериле турган сөздөр. Мисалы амри маруф, нахи мункар, жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосуп, хадис окуп, Куран окуп, зикир кылып, ушундай кыскасы бир жакшы сооп бериле турган сөздөрдү сүйлөө гана болот дейт. Эгерде бул пикирди ала турган болсок, анда этикафка отурган адамга жөн эле адам катарында сүйлөшө турган сөздөр эмне экен? Макрух болуп калат. Буягы сообу жок, күнөөсү жок сөздөрдү сүйлөө эмне экен? Макрух болуп калат. Ошондуктан Бахру Ройк аттуу китепте келет да, аалымдарыбыздын бир пикирини келтирет. Ал-каламул мубах фил масжид макрухун. Мубах сөздөрдү мечитте сүйлөө макрух болот. Яакулул хасанат кама таакулул ан-нару ал-хатаб. Отунду жегендей, жанагы мечитте мубах сөздөрдү сүйлөө дагы адамдын жакшы соопторун эмне кылат? Жеп салат, өчүрүп салат деген мааниде келет. Ошондуктан мечитке кирген адамдар эмне кылышыбыз керек? Этикафка отуруу ниети менен кирип, андан кийин биз ушундай не кылсак болот? Жакшы сөздөрдү сүйлөсөк эмне экен? Рухсат берилет. Бирок биздин доорда өкүнүчтүүсү ушул, мечитти жөн эле бир мындай беседа кыла турган орун катарында кабыл алып алганбыз да. Мечитке барганда жакшы сөз эмес, мубах сөздөрдү же болсо кала берсе күнөө сөздөрдү да эле сүйлөй турган доор келип калды да. Ошондон бардыгыбыз сактанышыбыз керек. Кудай Таалам бардыгыбызга инсап тоопук берсин. Ва юкраху лаху самт. Ошо этикафка отурган адамга унчукпай, сүйлөбөй жүрүүсү дагы не болот? Макрух тахрими болот. Бирок шарты эмне? Эгерде ошол сүкүт кылуу бул ибадат деген ишеним менен, бул Кудайга болгон кулчулук деген ишеним менен сүйлөбөй койсо, этикафка отурган бул макрух тахрими болуп эсептелет. Ал эми эгерде жөн эле сүйлөгүсү келбей эле сүйлөбөй турган болсо, анда макрух болбойт. Бул жерде сүйлөгөн сөздөр жана белбедикпи? Жакшы сөздөр бар, анан күнөө сөздөр бар. Күнөө сөздөрдөн сактануу бул эң улуу ибадаттардан болуп эсептелет. Күнөө сөздөрдөн сөзсүз сактанышыбыз керек. Ал этикафка отурган кезде дагы, этикафтан сырткары кезде дагы гыйбат, ушак сыяктуу жаман сөздөрдөн биз сактанышыбыз керек. Fa in jama al-mu'takifu laylan aw naharan nasiyan aw amidan batala etikafuhu. Андыктан эгерде этикафка отурган адам түн же күндүбү, күндүзбү, унуткан абалда атайынбы жыныстык катнашка барса, этикафы эмне болот дейт? Бузулат дейт. Бул тууралуу жокоруда дагы айттык. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكاف بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع فيها. Demek kimde kim özünü etikaf bir kança gün etikafga oturuudu mildet kıldı. Daşetkana nazır kıldı da Allah üçün men misal 5 gün etikafga oturam dedi. Günü menen etikafga oturum oynuğa emne bolot deyt? Mildet bolot. Jana аны uda etikafga oturuş gerek bolot. Eger kança bol oşol özü ant bergen kezde uda etikafga oturam dep aytkan bolboso dagı, birok uda etikafga oturum oynuğa emne bolup kalat? Mildet bolup kalat. Bul bir. Ekinci mesele, эгерде күндүз гана этикафка отурам десе да эле болот шариятта. Ошондо күндүз гана этикафка отурам десе, сухур жегенден кийин таң атканга чейин эмне кылыш керек? Этикафка кирип кетиш керек.
Bir. Al eме эгерде түндө гана этикафка отурам десе, анда күндүзү менен бирге милдет болуп калат. 24 саат болуп калат. Бул дагы бир маселе. Анан агын эң негизги маселе bir erejeni үйрөнүп алышыбыз керек. Ал эреже түн өзүнөн кийинки күндө ээрчийт. Түн өзүнөн кийинки күндө ээрчийт. Шуну унутпашыбыз керек. Мисалга, мына бүгүн биз эгер түнгө жете турган болсок, бул эртеңки күндүн түнү болуп эсептелет. Keçe ötkön tünübüz bugünkü күндүн түнү болчу. Бирок Арафа күнү, анан Курбандык чала турган күндөрү гана өзүнөн мурунку күндө ээрчийт. Өзүнөн мурунку күндө ээрчийт дегеним, мисалга мына бүгүн кечки түн, мына бүгүnkү күндүздүн түнү болуп эсептелет. Кыскасы шариатта түн анан күн болот. Биздин салтта күн анан эмне болот? Түн болуп эсептелет. Буну айткан сөздүн максаты эмне? Эгерде бир адам, мен мисалга жанагы айтпадыкпы, бир адам 5-6 күн этикафка отурууду назар кылды да. Бул киши эмне кылыш керек? 24 саат отуруш керек. Ошондуктан бул киши кайсыл убакта кириш керек экен? Күн бата элек кирип кетиш керек. Ошондо эртеси күн бата элек баткан кезде эмне болот? Бир күн болуп эсептелет. Эгерде ушундай ниет кылса. Ал эми эгерде күндүз гана этикафка отурам десе, анда түндө сухурдан кийин кирип кетиш керек болуп калат. Аллах Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.